Мен келгениме bir 15 жылдай болуп калды. Эми Кудай насип экен, ошо келип иштеп калдым, ошол бойдон иштеп атам эми. Айганыштай сууну көрөлү. Жолду жаман даярданып атасыңарбы? Мен декорацияны коюп баштадым. Чын эле. Артисттер болобу, концерт болобу, кайсы спектакль болобу, ошол маалда биз обязательно сахнада болобуз, ошо 4 бала менен. Көбүнчө бизде ошондой декорациялар келип калат, же болсо бирдемелерди ийилип бердейт, ошол маалда штангеттерди түшүрүп, ошолорду ийилип, аларды айткандай кылып, камсыз кылып, ошол жерде туруш биздин милдетибиз да. Ошо концерт башталгандан аягына чейин ал жерден эч бир бала кетпейт дагы, бардыгы ошол жерде кызмат кылышат. Булар таш, бул очок, ошо үркүндө илгерки замандагы спектакль эмнелерге даярдык, ошо бүт бардыгы ошо эски замандын ошолорго окшоштуруп, ошолорду жасап, художник бизге тапшырат. Биз сахнанын ичинде ушуларды коюп, анан кийин спектакль башталат да. Жамалдин сен бул жакты көтөрүп, гүлдөрдү ортого коюп койгула, бир аз орторок кылып туруп. Сен материалдарды ал жака алып кирсеңер, бүт барды. Мен көтөрөм. Аны көтөрүп, гүлдөрдү ортого коюп дегендей. Мына материалдарды ичкериге жыйнаштырып алсаңар, бүт барды. Канатка! Ой, Mon көтөрүлүп айтам мен. мына жыгы кетип атат, жыгы барып жардам берет. Жардам бер. Кайсыны? Non көтөрүш бул. Кетиге. Биз көбүнчө мына спектакль жүрүп жатканда, элдер музыка менен алек болуп атканда, бир адам бул жактан кирип чыккыча, экинчи жактан бул жактан болгон декорацияларды алып чыгып, уже экинчи көчөгө даярдап, уже минутага жетпей ошону коюп койгонго аракет кылабыз да. Себеби сахнанын аркасында элге билинбеген аябай күчтүү мээнеттер, аябай күчтүү жумуштар көп болот да. Ошону эл билбейт, бирок бул жакта иш аябай оор болот. Жигиттер, жөнүндө жөмүтүп турган болбойт. Душман жакындап калды. Кылыч өзү колго алалы. Сен оң канаттан, Такай, сен сол канаттан. Мен ортосун жарып өтөм. Ортосуна туура канкейди коюш керек. Эми мен мектепте окуп жүргөндө эле ушундай искусствого кыйын кызыгат элем да. Себеби театр деген адам жан дүйнөсү да. Буну көргөн адам өзүнчө бир рахат алып, өзүңү эркин сезип, анан мындайча айтканда жашарып дагы жүрөсүң да. Бирок түйшүгү аябай оор болгон менен сахнанын өзүнчө бир керемети бар. Биздин штангеттерибиз ручной, ошол маалда разосон болуп аткара турган маалда ошолор жөнөкөй маалда түшөт дагы, ошол ролду аткарып аткан маалда түшпөй калып, анан кийин артисттер башкача ролго салып туруп ойноп туруп, ошондо билгизбей алып кеткен ролдор болуп калат да. Кийимдерди художниктин заказ боюнча тигебиз. Ошол менен эле катар режиссер келип бизди карап, ушу эме кийимдерди дагы эме кылып турат, өзүнүн кеңешин берип турат. Жомок да, бул каркылардын канаты деген негизи жомок экен. Ошончо жомок стилинде тигилди, бул жомок стилинде даяр эле болуп калды почти. Кийип, ойноп көрсө болот да. Бул байланган нерсе ошо берилгендикти билдирет экен да. Баягы аркасында да обиси бар, оби деп коет экен. Аябай жагат мага негизи изилдеп таап, бирдекени жасап, ошолорго кийдирип, сахнага чыкканда көргөнгө аябай кызыгабыз. Кандай чыгып калат деп переживать этебиз ошол эле маалда. Кээде дайыма эле болуп калбайт, кээде жакшы болот, жаман болот. Баардык түйшүктү көтөрөбүз ошол.